Мелис Аспеков жакын арада темир абактан чыкпаарын сезип, Садыр Жапаровдун саясий оппоненттери менен иштеше баштады. Мындай пикирин Facebook колдонуучусу Дооран Эшматов жазды. Ал активист Мелис Аспеков түрмөдөн кат жазып, өз сөзүндө Садыр Жапаров президенттик шайлоо алдында Сооронбай Асылбек Жээнбековдордон $10 миллион акча алган. Ошол себептер менен Жээнбековдорду камай албайт деп билдирүү таратканын. Бул билдирүүнүн чын төгүнүн тактар алдында Мелис Аспеков деген персона ким экенин билип алуу абзел деп эсептейт. Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигин опузалап $250 миң алып жаткан жеринен колго түшкөн Мелис Аспеков 5 айдан бери темир тор артында отурат. Анын абакка түшүп калышы бирөөлөрдүн жаңылыштыгы эмес, жеке өзүнүн ач көздүгүнүн улам камакка алынган. Мелис Аспеков акчаны көрүп өзүн жоготкон адамдардын бири. Ал жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин Аспеков тууралуу төмөнкү маалыматтарды билип алуу маанилүү. Октябрь революциясын орун алып, Садыр Жапаров түрмөдөн бошонуп чыкканда аны жандап жүргөн эң негизги адамдын бири Мелис Аспеков болгон. Садыр Жапаров кайсыл жакка кандай жолугушууларга барбасын артынан калбай Мелис Аспеков коштоп жүргөн. Түшүнгөн адам үчүн Мелис Аспеков ошол учурда өзүн Садыр Жапаровдун оң колу катары көргөзгүсү келген. Кырдаал не до Аспекова болуп турган ошол чакта. Садыр Жапаров аны четке какканда эмес, жүрү мени менен чогуу болосуң деп үгүттөгөн дагы эмес. Кырдаалга байланыштуу абал курчуп турганда жеке мамилелерди териштирүүгө эч кандай убакыт да мүмкүнчүлүк дагы болгон эмес. Бул учурдан пайдаланып Мелис Аспеков өзүн таасирдүү адам катары көргөзгүсү келген. Ал тургай өкмөт үйүнүн алдынан Садыр Жапаров менен чогуу тартылган сүрөттө типографиядан чыгарып бажырайта офисине илет. Буга чейин көчө таптап жүргөн Мелис Аспеков ири курулуш компаниянын имаратынан офистүү болуп, кадимкидей таасирдүү адамдарды өз кабинетинде кабыл алып, мамлекеттик иштерди өз алдынча чече баштаган. Бизнес өкүлдөрүн бирден чакыртып, четинен кайырмакка илип, ар кимге ар кандай убадаларды бере баштайт. Айрымдары аны мартабалуу бийик даражадагы адам катары алдына кызыл килем төшөп, элитный эс алуу жайларына чакырып сый көрсөтүп киришкен. Далилдер интернет булактарында каш кайып турат. Ат көрбөгөн минип өлтүрөт демекчи, өмүрү мындай ооматты көрбөгөн Мелис Аспеков өзүн Кудайдан кийинки эле киши сезе баштайт. Ошентип президенттик шайлоонун убактысы келет. Мелис Аспеков: шеф менен сүйлөштүм. Чүйдө мени менен иштеп жүргөн таасирдүү адамдарым көп. Алар Садыр Нуркожоевич үчүн туруп берчү мекенчил жигиттер деп штаб менен кеңешпей туруп, Чүй областынын координатору болууга жулуна баштайт. Убакыт аз болгондуктан мейли деп партиянын аппараты каршылык көрсөтө албай тим болот. Ошол күнү маалымат каражаттары аркылуу Мелис Аспеков Садыр Жапаров штабынын Чүй областы боюнча координатору болуп дайындалды деген жаңылык желдей тарап, Мелис Аспековдун кадыр баркы дагы бир тепкичке жогорулайт. Бул маалымат албетте ким менен иштейбиз деп күтүп отурган Чүйдүн тың чыкмаларына да жетет. Ошол күндөн тарта Мелис Аспековдун акылга сыйгыс жоруктары четинен чыга баштайт. Буга чейин эшек минип жүргөн Мелис Аспеков Чүй дегенде эле баасы $100 миң чамалаган Lexus 570 үлгүсүндөгү жол тандабасты секирип минет. Жаң унаасы менен чаң сапырып, ат тезеген кургатпай ары бери чаап, Аспеков өз билемдикке салып, Чүй областынын мен деген бизнесмендерин коркутуп, үркүтүп, бизнесиңерди сактап калам десеңер шайлоого акча бергиле деп, ар кимди опузалап, ири көлөмдөгү акчаларды өндүрүп кирген. Сураган кишилерге ал акчаларды шайлоого коротуп жатам деп, азыр өзү жарыя кылган кагаздарды страховка катары алдын ала жасап койгон. Ачынында Мелис Аспеков ал акчаларга Бишкек шаарынан 98 чарчы метр жана 120 чарчы метрдеги 2 элитный квартира сатып алганы кийин анык болду. Албетте Мелис Аспековдун мындай кылыктары мекенчилдерге жана Садыр Жапаровдун өзүнө жетет. Бул арада Мелис Аспеков кылсам окшошот экен деген кыял менен алкымы чоңойгондон чоңоюп, келечекке чоң пландарын түзүп, акча өндүрүүнүн жаңы булактарын издеп жүргөн болот. Анын акыры акылга сыйгыс жоругу менен Кыргыз темир жолу ишканасы болду. Аталган ишкананын жетекчисин $250 миң опузалап, акчаны алып жаткан жеринен укук коргоо кызматкерлеринин колуна түшүп, темир тор артына бекетелди. Ошол күндөн тарта Садыр Жапаровду өзүнө душман көрүп келе жатат. Ачынында анын абакка отуруп калышынын негизги себеби анын өзүнүн ач көздүгү негизги себеп болгонун айтып коюу керек.
Мелис Саспеков буга чейин да соттолгон. 2015-жылы таксинин айдоочусуна 100 сом өлчөмүндө жол кирени төлөбөй койгондугу үчүн деп 5 жылга кесилип түрмөгө отуруп чыккан. Бул Мелис Саспековдун коомчулук алдында абийирин жабуу үчүн анын жакындары тарабынан ойлонуп табылган версиясы. Ал эми чынында окуя мындай болгон. Мелис Саспеков ишин бүтүрүп берүүнү убада кылып, бир ишкерден ийри суммадагы акча алат. Аталган акчасына Мелис Саспеков жол тандабас сатып алат. 37 000 долларга сатып алып, шаардана шаар кыдырып, достору арасында шапар тээп жүрө берген. Теги иши бүтмөкчү болгон адам кийин Мелис Саспеков аны алдап кеткенин түшүнүп, Аспековду издеп кирет. Акыры аны таап, акчамды бербесең укук коргоо кызматкерлерине салып берем деп, акчасын кайра кайтарып берүүнү талап кылат. Жини келген Аспеков сендейден 80-ин көргөм деп акча берген ишкердин башына тапанча такап, дагы бир жолу тынчымды алсаң өлтүрүп салам, көзүмө көрүнбө деп коркутуп басып кетет. Айласы кеткен ишкерди ой басат. Аягында аргасыз ийимге кайрылып арыз жазып берет. Көп өтпөй милиция Мелис Саспековду таап келип сот залына отургузат. Ошентип Мелис Саспековго карата кылмыш процессуалдык кодексинин 234 беренеси тагылып, 5 жылга эркинен ажыратылган. Мелис Саспеков темир тор артында да жөн жаткан эмес. Тергөөчүлөрдүн ишеничине кирип, анда оппозицияга байланыштуу маанилүү маалыматтар бар экенин айтып, күч структура ичинен ишеним тапканга аракет жасап, алар менен тыгыз кызматташып турган. Айрыкча УКМКнын шавкасы болуп, жылдар бою аталган орган кызматкерлерине маалымат ташыган. Айтмакчы, эсиңерде болсо, 2017-жылы президенттик шайлоо өтүп жатканда алдын ала даярдалган сценарий менен Мелис Саспеков Республика партиясынын кишиси болмуш этип, телефондон биз төңкөрүш жасайбыз деген чагым сөзү менен Өмүрбек Бабановду жана Канат Исаевди УКМКга салып берүү планына катышкан. Тилекке каршы Мелис Саспековдун мындай чагымчыл планы толугу менен ишке ашпай калып, Өмүрбек Бабанов эркиндикте калып, ал эми Канат Исаев абакка отургузулган. Мелис Саспековдун коомчулукка айтылбай келе жаткан мындай кылыктары арбын. Мисалы, ал ошол эле чоң казат кыймылынын ичинде интрига уюштуруу иштерине да катышкан. Революция болбогондо Сыймык Жапыкеев кухняда эмес, Мелис Саспековдун эмгеги менен темир тор артында отурмак. Деги эле Мелис Саспеков кандайча Мекенчил партиясынын катарына кошулуп калган деген ой окурмандардын оюнда жаралбай койбосо керек. Аны да айта кетели. Мелис Саспековдун ким экенин билгендер аны жакын жолотпой өздөрүнөн алыс кармашат. Аспеков буга чейин бир нече партиялардын мүчөсү болуп келген, бирок барган жеринен багын таппай, партиянын катарына да батпай, кирген эшигинен тез эле чыгып калып турган. Аспеков өзүнүн аферистик мүнөзүн өзгөртүүгө аракет кылган эмес. Тагыраак айтканда, өзүнүн башынан өткөн окуялар өзү үчүн сабак болгон эмес. Тескерисинче, аферистик таланты жылдан жылга өсүп такшалып калган. Мындай мүнөзүнөн улам бир партиядан бир партияга батпай жүрүп отуруп, аягында ээси түрмөдө отурган Мекенчил партиясына туш болот. Ошентип Мелис Саспеков Садыр Жапаровдун таламын талашымыш болуп, коомчулукка өз атын чыгара баштаган. Эми Мелис Саспековдун Садыр Жапаров, Сооронбай, Асылбек Жээнбековдордон акча алганы тууралуу айткан сөзүнө келели. Мелис Саспеков буга чейин Садыр Жапаровдон ырайым күтүп отурган, бирок саткындар менен мыйзамды сыйлабаган ач көздөрдөн Садыр Жапаров алыс экенин түшүнгөндө, Аспеков жакын арада темир тор артынан чыкпаарын сезип, Садыр Жапаровдун саясий оппоненттери менен иштеше баштады. Кимдер менен дебейсизби? Бизге жеткен маалыматтар боюнча Мелис Саспеков түрмөдөгү кошунасы Абдил Сегизбаев менен кол алышып, Атамбаев тарапка өтүптөр. Биринчи маалыматтык чабуулдун башы да Жээнбековдордон башталып жатканы таң калыштуу эмес. Шамал кайсыл тараптан уруп жатканын эми түшүнсөңүз керек, окурман, деп жазат Уа Чекет Кейже. Бакиев Тажикстандын кол салуусунан жабыр тарткандарга 4,5 миллион сом жардам берди. Бул тууралуу Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары жазды. Алар Курманбек Салиевич Бакиев айт күнү 13 майда Баткендеги каргашалуу окуяда жабыр тарткан, үйү күйүп кеткен жарандарга, каза болгон үй бүлөлөргө, Мадина кызыбыздын ата-энесине жарадар болгондорго жардам берди деп жазышкан. Жалпысынан 89 үй бүлөгө 4 миллион 440 миң сом бергени айтылат. Булак Кадам Медиа. Тажик президенти 2 жумадан кийин кыргыз элине көңүл айтты. Тажикстандын президенти мамлекеттик чекарадагы куралдуу жаңжалда көз жумган Кыргызстандын жарандарынын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кагылыштан бери 2 жума өткөн. Терең кайгыруу менен көңүл айтканы Рамазан майрамына карата 12 майда жарыяланган билдирүүсүндө айтылган. 28-29 апрелдеги чекарадагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандын 36 жараны көз жумду.
Алардын арасында жаш балдар жана аскер кызматкерлери, жергиликтүү жашоочулар бар. Чек арадагы айылдардагы турак жайлар, социалдык объектилер да өрттөнүп талкаланган. Булак Уба Чекиткейи